Аты жөнüm Чотонова Бурмакан Абазгановна Ош обласынын Каракулча районунун Алай көрөнүнөн болом. Келечек кооператив турак жайын биринчи ошо чалым телефон чыгып отуруп окуп калды. Окуп калып мындай турак жай бар экен, үй берет экен дегенде мен көңүлдө эле бөлгөн эмесмин. Андайлар толуп атпайбы. Кийин анан ошол биз жактан бирөөлөр алып калыптыр, бир бала ошо жерден. Анан ошол алыпыр деп угуп анан кийин тиги балагадан сурадык. Чындап эле ошо келечектен үй алдыңар, ошо чын бекен, алса болот экен деп. Анан болот, алса болот экен, алдык биз. Ишенгиле деди. Анан ишенип калдык. Анан барып келели деп анан кийин келдик, чалым экөөбүз ээрчишип алып. Келсек анан балдарга аман, эл амандарга жолуктук. Алар анан болот, эже ишениңиздер деп документациясын көрсөттү. Ошондо февралдын 28-inde келдик эле. Анан ошо күнү эле келип эле бул балдардын өз өзүнөн уккандан сразу эле договор түздүк. Кезек 5 ай дегенде келди. Плюс минус менен 6 ай деп балдар договордо ошондой жазышкан, бирок 5 ай дегенде 4,5 айда келди да, 4,5 айда эже очуртуңуз келди, үй карай бериң дешти балдар. Үйдү аябай көп издедик. Аябай издедик. Бишкекти көрбөгөн жердин баарын кыдырдык. Бишкектин тегереги калган жок, ичи калган жок. Көп үйлөрдү таптык, бирок үйлөрдүн көбүнүн документтери туура келбейт экен бул кооперативге. Анан ошо документация жагынан кыйналып жүрүп, акыры анан ушу Маевка 1 деп коет экен. Ошол жактан жер үй алдык. Комнатасы антип-мынтип 5, 6, 7 комнат болуп кетет экен. Кухня, береминка, сереминкасы менен. Сотуга 6 сотук жер алдык. Биз башында 2 миллионго договор түзгөнбүз. Анда биринчи башталыш суммасы деп коет экен, 500 миң төктүк. Анан кийин ошол үйдүн эсебинен. Анан 80 миң сом бул жерде иштеген балдардын акысы деп, эмгек акысы деп коет экен, ага төктүк. Анан кийин ошол үй тапкычакты плюс минус 6 ай дейт эле, ошого 12.500 деген анысын төгүп аттык. Ошентип биздин эсепте 575 миңди ушул күнгө чейин төгүп койдук да. Бизге бир кыйла жеңилдик болуп калды аябай эле. Эми мындан ары биз ошондо 2 миллиондук үйгө договор түздүк эле. Биз үйдү 22 миң доллар деп атат. Үйдүн хозяйыны, хозяйкасы 22 миң доллар болгондо 1 миллион 870 миң сом акча болот экен. Ошону мындан аркысына бөлүп келгенде 11 миң 500 бир бала деди. Ошо бир баласы бар. 11 миң. Жанагы 2 миң сомун кошкондо. Ошол 2 миң сомду кошкондо 11 миң 500 бир баласы бар да. Эсиме чыгып калды, азыр келатканда айтып эле. Ооба, үй арзаныраак чыкты, өзүбүздүн 2 миллион договордон азыр арзаныраак чыкты. Бирок арзан болгон менен үй нормальный, кадимкидей эле жакшынакай, бийик, комнаталары чоң-чоң. Кооперативден сүйлөшүү жүргүзгөн жок, биз өзүбүз эле договорду ошондой түздүк. Тиги хозяйка менен. Ошондой эле арзандатып 22ге бересиң деп. Ооба, биринчи укканда кайдагы андайлар толуп атпайбы деп эле ишенген эмеспиз. Анан астыбызда элдер алып, биз тааныгандардан алды. Биздин айылдан ошо көп эле алышты. Ошодон ишенип анан кийин менден кийинки ала тургандарга дагы кеп кеңеш бермекмин. Айныбай эле жазыла бергиле, алгыла, оңой алынат экен, бир кыйла жеңил экен. Жакшы үмүт менен, жакшы тилек менен ала берсеңер болот. Айныбагыла ишенич чоң. Үйдү өзү бир сиңдим бар эле, Россияда жүрөт көп жылдан бери эле. Ошол жактан үй алып жайгашып, анан ой качанга чейин жүрө бересиңер, Кыргызстандан үй алгыла десек, Кыргызстандан үй алганга биздин акыбалыбыз жетпейт, акчабыз даяр болбой атат, чогулбай атат эле дейт. Чогулбаса мына жакта бир кооператив келечек деген чыгып атыптыр. Ушундай үй жай алып берет экен. Кааласаң жер үй, кааласаң этаж үйдөн. Акчам чогулбайт дебей ушуну
Algıla, akçаңар çoğulbasa utur tөгüp turat kesиңер ay сайын. Оңой жол менен алып аласыңар деп мен сиңдиме шундай деме бердим да, кеңеш бердим. Анан сиңдим күйөө бала экөө ойлонуп көрүп анан ушуга токтолушту. 2-3 күндөн бери бүй таптык, мынантип документ тууралап атабыз, мынантип атабыз десек, алар рахмат, ырас кылып атыңыздарбы, сиздердин шылтоо менен, сиздердин кеп кеңеш менен биз үйлүү болуп атабыз деп сүйүнүп атат. Анан үйдүн документин алар эми Россияда болгондуктан келе алган жок. Мага оформить этип атышат. Мен Кудай кааласа акчасын төлөп бүткөндөн кийин тигиге өткөрүп берип коем сиңдиме. Менин аркамда ушу үй качан очурт келет деп күтүп отургандарга айтмакмын. Эртерээк эле аракет кылып издей берсеңер болгудай, үй оңой эле табылат деген менен табылыш кыйын экен. Документацияны сөзсүз караш керек. Эми бул жерде юрист деп коет экен. Юристтерге дагы өзүнчө акча төлөйт экенбиз. 20 миңден. Анан юристтер документациясын полный ошолор текшерип берет экен. Документациясы илгерки сайын сонун үйлөр чыгып атты, 5 комнаттан заңгыраган үйлөр. Ойдогудай. Бирок баягы илгерки союз мезгилдеги деген боюнча жүрө берген документтер көп экен да. Алар анан карган кампир шалдарда болот экен. Эми мен качан тууралайм аны деп алар да айнып кой жөн эле наличие акчага келгендерге сатайын, мен тууралай албайм дешип, эски кишилер, илгерки адамдар ошентип. Бала чакасы алыста жүргөндөр ошондой. Ошо жалпы келечек кооперативинин жааматына чоң ыраазычылыгымды билдирем, өзүмдүн атыман, тиякта жүргөн, үй алган күйөө бала сиңдимдин атынан силерге Кудай ден соолук берсин, узун өмүр берсин, ишиңерге ийгилик берсин, элдин алкышын алып жүрө бергиле демекчимин.